Салам достор. Бүгүн биз жаныбарлар дүйнөсүнө укмуштуудай кызыктуу саякатка чыгабыз. Силер жаныбарларды жакшы көрөсүңөрбү? Мен болсо аларды аябай жакшы көрөм. Биздин кереметтүү планетабызда канча жаныбар жашайт деп ойлойсуңар? Ишенсеңер, 8 миллиондон ашык түрү бар. Элестетип көргүлөчү, кандай укмуш, ар бир жаныбар өзгөчө жана кайталангыс. Мисалы гепард жер жүзүндөгү эң ылдам чуркаган жаныбар. Ал саатына 110 чакырым ылдамдык менен чуркай алат. Бул шаар ичинде катуу ылдамдыкта бара жаткан машинага барабар. Анын кооз тактуу жүнү аңчылык учурунда жашынууга жардам берет. Ал эми деңиз жылдызы чыныгы сыйкырчы. Эгер ал бутун же колун жоготуп алса, кайрадан өстүрө алат. Кандай укмуш Эгер биз дагы ошондой кыла алсак, кандай болмок? Ой балдар, карагылачы, бул жаныбарлар кайгырып тургандай. Кызык, эмне үчүн экен? Булар амур жолборсу жана кара керик. Алар биздин жардамга муктаж. Жер жүзүндө алардын саны өтө аз калды. Алар жок болуп кетүү коркунучунда. Амур жолборсу чоң, күчтүү жана токойлордун падышасындай көрүнө турган керемет жаныбар. Анын жүнү жол түстө болуп, аңчылык учурунда жашырынууга жардам берет. Бирок тилекке каршы адамдар жолборстор жашаган токойлорду кыйып, аларды үйсүз калтырууда. Мындан тышкары, амур жолборсу алардын кооз жүнүнөн жасалган буюмдар үчүн аңчылыктын курманы болуп да жатышат. Ошондуктан алардын саны өтө аз калды. Кара керик болсо ысык Африкада жашайт. Анын чоң мүйүзү бар. Ал аны душмандарынан коргоого жардам берет. Бирок айрым адамдар кериктин мүйүзүн сыйкырдуу деп ойлошот жана аны ар кандай ооруларды айыктыра алат деп ишенишет. Бул таптакыр чындыкка дал келбейт. Бирок ушундай жаңылыш чечимдердин айынан адамдар кара кериктерге аңчылык кылып, алардын санын азайтып жатышат. Балдар, келгиле, амур жолборсуна жана кара керикке жардам берели. Биз айланабыздагыларга жаныбарларды коргоонун жана алардын жашоо чөйрөсүн сактоонун маанилүүлүгүн айтып бере алабыз. Табиятты аярлап, токойлорду сактоо тууралуу билимдерди тарата алабыз. Адамдарды жаныбарларды мыйзамсыз аңдоонун кесепети тууралуу кабардар кылсак, жаныбарлардын саны көбөйөт. Келгиле, жаратылышты жана анын бардык жашоочуларын чогуу коргойлу. Каналыбызга жазылып, лайк басып, комментарийлерге дагы кайсы жаныбарлар тууралуу билгиңер келерин жазгыла. Көрүшкөнчө!